Кыргызстанда ар түрдүү өзгөчөлүк менен күнөскана куруп, жайгышы жер жемиш өстүргөндөр бар. Бирок чет өлкөлөрдүн ыкмасы менен салынгандар ал да канча өнөмдүү болууда. Токмок шаарынын тургуну Азамат Исалиев күнөсканасын Аляска көчүрмөсү менен салган. Ал жер алдында жайгашкан. Котлован биринчи жерде 2 метр жердин астында турат, өзүңүздөр көргөндөй. Мунун плюсун айтсак, кышында көмүргө үнөмдүү болот экен. Отту жакпай койсо дагы 10 градустан төмөн түшпөйт. То есть тоңбойт булар. Ар кандай сбойлор болот. Мисалы үчүн отопленияда сбой болсо, жагылбай калган күнү дагы булар үшүп кетпейт. Экинчи этабыбыз жерде болот. Жерде. Үчүнчү этап жердин үстүндө, экинчи этажда. Бул дагы эмелерге, цитрусовыйларга десек болот. Алар келечекте буюрса ошону пландаштырып атабыз. Анткени өйдөлгөн сайын температура жогорулайт. Биздин күнөсканабыздын өзгөчөлүгү үй менен бир. Мурда мисалы үчүн биз үйүбүзгө 4 тонна, 5 тонна жакчыбыз. Азыр бул теплица менен кошо үйгө дагы туташтырдык. Системасын, отоплениясын, суу бүт баарын үй менен бир туташтырып 10 тонна кетип атат. Кышкы маал 10 тонна кетет. Бул жакшы го дейм. Үйдө дагы отун жагып эле үй дагы жылыйт. Ошол менен бирге мына бизде жер там салып, күнөскана салып, бүт системасын бириктирип алса, бул абдан пайдалуу. Көмүрүн дагы жабат, кирешелүү дагы бизнес болот экен. Эко бизнес десек болот. Жылытуу системасы өзлөрүнүн жашап жаткан үйүнө эле туташтырылган. Ал үчүн автоунаалардын кадимки эле радиаторлорун жана ток менен иштеген желдеткичтерди пайдаланууда. Биздин күнөскананын дагы бир өзгөчөлүгү бул отоплениясы. Биз эч кандай орусча айтканда все гениально, это простое дегендей жөнөкөй эле машиналардын радиаторун, эски машиналардын, УАЗик, Жигулилердин радиаторлорун алып, ошолорду туташтырдык. Мисалы үчүн печкадан келип 70-80 градус ысык суу кирет радиаторго. Анан вентиляторлор күйгүзүлөт. Бул жерден ысык аба үйлөйт. Бул жерден 10 градус чыгат. То есть 50-60 градусту теплицага үйлөп таштайт. Ысык топтолот ичине, вентилятор үйлөйт. Ошундай вентиляторлордон биз 15ти койдук, баары бир катар турат. Мисалы үчүн бул дагы муну дагы күйгүзөбүз. Мунун баары көп жерден плюс болот. Жылуу дагы берет, шамал циркуляция болот, чаңдашуу дагы болот. Жылуу аба менен чаңдашат. Күнөскана кадимки жылтырак менен жабылган эмес, күндүн нурун туура тарата турган материал менен жабдылган. Биз көп жерден күнөсканаларды көрүп атабыз. Жанагындай арочный кылып пленка менен жаап коюп атышат. Пленканыкы өзүңүздөр билгендей катуу шамал болгондо бир желпигенде эле бүт ысыктын баары чыгып кетет. Бул эмне үчүн минус? Көмүргө өтө көп көмүр сатылат да. 20-30 тонна, 100 тоннага чейин чыгып кетет. Ал мындайча айтканда нерентабельно. Азыр элдин баары эле пленка менен жаап атпайбы? Биздики поликарбонат, двухслойный десятка поликарбонат менен жаптык. Мунун өзгөчөлүгү күндүн нуру тийсе эле өзү эле ысытат теплицабыздын ичи. Жылуулукту кармайт, суукту киргизбейт. Анан жарыкты, мындайча айтканда, орусча айтканда рассеивать этет. Бул айнектей эле болот. Бирок айнек мустатып эт, пленка мустатып эт, а бул жылуулукту сактайт, жылуулукту берет. Дыйканчылык менен бала кезинен эле алектенген Адис чеберчилик менен салган күнөсканасына кулпуна өстүрүп жатыптыр. Бизде 5000 түп клубника бар. Бул клубниканын характеристикасы бир түптөн 1 килограмм клубника чыгат экен. Ошондо 5 тонна клубника кышында дыйкан десек болот. Биз мурда деле талаа шартында клубникаларды өстүрүп келдик. Айырмасын өтө деле байкаган жокпуз. Күнөскана менен талаа шартында деле бирдей эле экен. Таттуулугун деле жоготпойт. Анткени биз химикаттарды колдонгон жокпуз. Эң эле колдонгонубуз бул биогумус, анан жана вермичай деп коет, ошолор менен органикаларды колдонобуз. Ошондуктан мындай өзгөчөлүктөрүн көргөн жокпуз. Наоборот, эмесин тескерисинче түшүмдүүлүгүн көбүрөөк берет экен. Анткени бул жерде капельный болот, тамчылоо ыкмасы менен сугарып атабыз. Азамат Исалиев бул тажрыйбасын башкалар менен бөлүшүүгө даяр. Өлкөнүн өндүрүшүн көтөрүү максатында алдыда чоң иштерди пландап жатат. Бирок бардыгы каражат маселесинде такалып жаткандыгын белгилейт. Ал мамлекеттен колдоо күтөөрүн жана банктардын насыя берүү системасындагы кыйынчылыктарды айтты. Негизи бул күнөсканада эң эле чоң көйгөй каражат маселеси экен.
Азыркы мисалга алсак балыкчыларга колдоо көргөзүлүп атат. Асыл тукум малдарын алып келип өздөштүрүп атышат. Аларга колдоо көргөзүлүп атат. Именно бир гана ушу күнөөсканага түзмө-түз эч кандай финансирование мындайча айтканда жок болуп атат да. Анан биздин ошо эң чоң мындайча айтканда сунуш эмес, суранычыбыз бар эле ушу мамлекет тарабынан толугу менен колдоо көргөзүлүп, каражат жагынан болобу, кандай бир маселелер биз кайрылып барсак ошо чечип беришсе, анан дагы каникул керек экен. Негизи бул бизнесте кандайдыр бир мөөнөтүн узартып бериш керек экен. Анткени бул мөөнөт тигебиз бул өзүнүн үзүрүн берген чекти жарым жылга чейин убакыт созулуп кетет экен. Ошол маалда биз ай сайын төлөөгө мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп калат экен. Ошондуктан бир жылдык каникулбу, жарым жылдык каникулбу ошолорду берсе, бул абдан биз үчүн түрткү болот эле, абдан чоң түрткү болот эле. Жомоктогудай бакча курам деп максат койгон жаш ишкер дыйканчылык менен алектенгендерге бир гана тынымсыз эмгектин натыйжалуулугун белгиледи. Клара Кудайбергенова, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй, Токмок шаары.